Баяндамаңызды уктук, абдан кооз сүйлөдүңүз. Ошол бүткүл Кыргызстандагы ата энелер дагы көрүп туруп, азыр бир сүйүнүп отурат да. Бирок реалдуу иш жүзүндө андай болбой атат да сиздин ишиңизчи. Канча жардамчыңыз бар сиздин өзүңүздүн? Министрлердин орун басарыбы же жеке Орун басары. жардамчымбы? Жардамчы. Бирөө. Сиз ушул жерге келгенде сизге берилип жаткан тапшырманы ким жазып алат? Ушул жерде отурган ар бир профиль боюнча зам министрлери жазып алат. И ар бири өзүнүн багыты боюнча өзүнчө эреже бар. Анан ошо боюнча толугу менен кайра жооп берет. Эми угуп туруңуз. Ушул жылдын 12 мартында бүткүл министрлер кабинети мүчөлөрү менен келип ушул жерде отурдуңуздар. Жаныңызда Эдил Жолдубаевич отурду. Ошол жерде айттыңыз, мектептерде биз лабораторияларды, ар кандай лабораторияларды ачып атабыз дедиңиз. Мен сизге суроо бердим. Биздин Лейлек району менен Сүлүктүү шаарында кайсы мектептерде ачылат десем, кагаз жүзүндө мен сизге жооп берип туруп, мектептердин списогун берем дедиңиз. Бүгүнкү күнгө чейин 1 айдан өттү, бир дагы список жок. Эмне себептен андай болуп жатат? Айтып бересизби? Сизге маалымат эгер бербесек биз кечирим сурайбыз, бул боюнча тиешелүү адамдардын жоопкерчилигинде сурайбыз. Бирок биздин бюджетке башталыш класстардын бардыгына ошо лабораториялык жабдууларды камсыз кылуу, каржылоосу каралган. Мен сизге толугу менен Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен толук STEM лабораториялары ачыла турган мектептердин маалыматын бермекмин. Бул жерде кимдир бирөөнүн жоопкерчилиги эмес, сиздин жоопкерчилигиңизди караш керек. Алмаз Акунжанович, эмнеге дегенде Докторгул Шаршеевна өзүнүн оозу менен ушул жерден айткан. Мен сизге кагаз жүзүндө жооп беремин депчи. Тилекке каршы бир дагы жооп жок. Докторгул Шаршеевна, 2,5 миллион бала сентябрь айында китептер менен толук камсыз болот деп атасыз.